Ассаламу алейкум, жалпы ашкана сүйүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен биргеликте Иран палоосун биргеликте жасайбыз. Жасалышы оп-оңой жана жөпжөнөкөй өтө даамдуу тамактардын бири. Алгач эле керегинче эт аласыздар дагы майда туурап, майга кууруп аласыздар. Эттин суусу чыккан убакта кара мурч жана туз себелеп алсаңыздар болот. Андан соң суусу тартылып, майга куурула баштаган убакта пиязды кошуп кууруп аласыздар. Эгерде ачуу жакшы көргөн болсоңуздар, ачуу калемпир же полгорки перистен кошуп кууруп алсаңыздар болот. Өтө даамдуу тамак. Негизи бул эт ачуу, аябай ачуу болуш керек. Мен балдар жегенине байланыштуу өтө ачуу кылган жокмун, бир аз ачуу даамданып турат. Пияз алтын түскө боелгондон кийин керегинче сууну куясыздар дагы акырын отто кайнатып этти бышырып аласыздар. Эми болсо күрүчтү даярдайбыз. Май жана ошондой эле күрүчтү таза жууп салып аласыздар дагы ушул майга кууруп алабыз. Андан соң керегинче сууну куябыз дагы өзүбүздүн кадимки палоого даярдаганда күрүчүбүз тирик боюнча калат го. Жакшы өтө бышып кетпей, өтө кам эмес болупчу, ошондой абалга келгенде отту өчүрүп коесуздар. Эми бул үчүнчү бөлүгүбүз. Картошканы жука кылып туурап аласыздар дагы бир аз май коюп туруп казанга тизип чыгасыздар. Андан соң кара мурч, туз себелейсиздер. Бул картошкаларды неге тизип атасыздар? Бул картошкалар четине коюлат, как чипсы сыяктуу болуп калат. Андан соң жанагы чала бышкан күрүчүбүздү салабыз дагы майдан бетине салып туруп, демдеп коесуздар. 20 мүнөт, жарым саатта бышат. Куркуманы баарыбыз эле билсек керек. Бир чоң кашык куркуманы сууга аралаштырып туруп, андан соң күрүчүбүздүн керегинче аласыздар дагы ошол куркуманы куюп, күрүчтү өңүнү өзгөртүп алабыз. Бул каалоочулар үчүн. Кааласаңыздар ошол ак боюнча эле жасап салып жесеңиздер дагы болот. Андан соң күрүчүбүздү даяр болду. Баарын салабыз дагы жанагы сиздерге көрсөткөн картошкалар дал ушундай чипсы сыяктуу болуп, золотистый цветте сонун болуп чыгат. Четине кооздоп коесуздар дагы. Биздин этибиз дагы даяр болду. Этини бетине салып туруп, каалагандай фантазия менен кооздоп алсаңыздар болот. Өзүңүздөр көргөндөй эле Иран палоосу 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү этти бышыруу, экинчи бөлүгү күрүчтү чала бышыруу, үчүнчү бөлүгү күрүч менен картошканы биргеликте демдөө. Жана ошондой эле жаккан болсо сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр дагы. Биздин палоо даяр болгондон кийин каалагандай фантазия менен кооздоп саласыздар дагы, көк чай менен кара чайды аралаштырып, махабат чайын демдейсиздер дагы. Анда эмесе мага чыдаганыңа сага терең ыраазычылык деп туруп, осурак чалыңыздар менен биргеликте чай иче берсеңиздер болот.